Буга чейин да белгилүү болгон ушу Банецкий лабораториялары силерге жардам катары келип өз ишин баштап атты эле ушул анализдерди аныктоо боюнча жана ошол боюнча бүтүм чыгаруу боюнча. Учурда ушул Банецкий лабораториялары өз баягы диагностикага коронавирус боюнча диагностика иштерин баштадыбы? Анан буга чейин дагы айтылды эле ушул атайын бир тизме түзүлөт, анан ушул тизмеден бекер өтчү жарандар жана акылай акчалай да төлөөчү жарандар да өтмөк. Ошол тизмелер аныкталып өзүнүн ишин баштадыбы бул лаборатория? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө бул маселе саламаттык сактоо министрлиги тарабынан айтылып келатат. Бүгүнкү күндө Банецкийдин лабораториясы бүгүнкү күндө республикалык өтө кооптуу жана карантиндик борбордун базасында өз ишин баштады. Бүгүнкү күндө негизги максаты Банецкийдин бул республикабыздагы Бишкек шаарында тагыраак айтканда медициналык кызматкерлерди, бул бейтапканалардагы мобилдүү бригадалар иштеп аткан биздин местный кызматкерлердин анализдерин изилдөө жана алардын диагностикалык жактан кароону өткөрүү максаты болуп турат. Бүгүнкү күндө бул иш уже улантылууда.